Assalamu alaikum, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары. Урматтуу бекенештер, амансыздарбы? Кыргызстанда күнгө күйүп кеттим, чындыгында көп адамдар жазып атасыздар. Шоколадный окуапсың деп. Казанда баары чөмүчкө чыгат дейт туугандар. Мына мен Ош Кара Судамын Кең Суу айылындамын азыр туугандар. Бул жерде сатыла турган комбайн бар экен. Ошол боюнча маалымат беребиз. Заманын өнүккөнүн караңыздар, мен биринчи жолу ушундай комбайн көрүп атам. Мака дейбизби, жүгөрү дейбизби, данын өзүнчө адени кылып берет экен. Паясын силос кылып, адени ушул бункерде топтоп, каалаган машинаңызбы, жериңизби, палаздын үстүнө төгүп берет экен. Бункериге бир тоннадай жүгөрү батат экен жанагы жеринечи. Чөпкө эми жанагы силоско бир портерче жанагындай батат экен да, чөп батат экен да, топтоп калган жерге төгүп берет экен. Келишим баада срочно сатылат. Бизден алыстабай туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшымын. Иштериңиз жакшы, иштеп атасызбы? Бул агабыз ошол Кытайдан биздин мекендештер бул жактан заказ берген аманаттарын ошол жака алып келип берип, доставка кылып иштешет экен. Заказ берсеңиздер да болот. Бүгүн назарыңыздарда ушул комбайнды көргөзөбүз. Ушул комбайн сатылат бүгүн, а? Басы боюнча айта бересиз кандай комбайн экенин. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Ушул комбайн сатылат. Жылы 2020. Жылы 2020 абал өтө сонун Jinda Feng фирмасына таандык. Анан бул комбайндын өзгөчөлүгүн айта турган болсок, бул комбайнда 2 бункер бар, көрүп турганыңыздардай. Көрсөтөбүз. Мына бири. Бул бункерине жүгөрүнү актап туруп таштап кете берет. Бул бункерине. Экинчи бункерине болсо, жүгөрүнүн паясын силос кылып таштап, майдагы таштап кете берет. Толгондо экөөнү тең аңтарып берет бер жаккачы. Бул бир тонналык почта мына 800 тонна. Аркы бункерине болсо, силос эми. Силос кылып кетет. Бир портер батат экен туугандар, силос. Бир таштаганда толот да. Азыр негизи машина жетишпей калды, ошого жерге төгүп берип атат. Азыр билесиздер, иш көп. Бул комбайндарга иш көп. Ошого туугандар алып иштетсеңиздер кем болбойсуздар чындыгында. 1-2 сезондо эле актайт да өз негизи. Азыр мына түштүк жактарда канчадан сотигин ооруп атыптыр негизи, билбейсизби? Азыр сотигин 15-тен ооруп атабыз. Ошондо гектар болгондо гектары 15 болуп калат. Гектарына. Ошол көрсө. Күнүгө канча гектар орсо болот экен негизи? Күнүгө 4-5 гектар орсо болот күндүзү. Май жейиш кандай экен? Май жебейт бул. Саларка, бензин канча жейт экен деген? Саларканы күнүнө где-то 7-8 миң куйсак бир күнгө жетет. 7-8 миң иштей берет экен. Бул мында айланып туугандар түбүнө силосу кетет экен. Мындайнанчы, бул жагынан да ошол жүгөрү баштай болуп барып, мына жактан үстү арчылып мындай акыбалда мына жака бункерине топтоло берет экен. Заманын өнүккөнү караңыздар, мына ушундай комбайндар чыгыптыр. Мен ошол бүгүн көрдүм чындыгында. Мунун баасыны канчада атасыз? Боло турган жери, колго тие турган жери. Эми бул комбайндар өзү Кыргызстанда кымбат болот баасычы. Жылы 2012, жылы 2015-тер $40,000 турат да. Бул комбайнды биз $35,000 деп атабыз. Эгерде сүйлөсөк болот, эгер действительно реально алам десе сүйлөсөк болот. Алмаштыруу жолу жокпу мындай? Кой берем ана деген. Аны дагы сүйлөсөк болот. Алмаштыруу жолу. Чекпе күйсүү, аны дагы сүйлөсөк болот. Чекпе күйсүү жана кыла бересиздер. Аны дагы сүйлөшөбүз дейт агабыз. Анан мен бир айландырып коеюн. Бул азыр технический абалы кандай негизи бул? Мындай. Иштеп тастайбыз азыр пока менчи. Азыр ооруп атабыз, көрүп турганыңыздардай. Мака ооруп атабыз, бүт бар жок, жүгөрүн ооруп атабыз, жыйнап атабыз берсе. Оңдой турган, нары бери кыла турган жери жок. Жок, жери жок. Оформление болуп чыкты. Алар бүт бар жогу чыккан таза. Өзүңөрдүн атыңыздарда. Жакшы. Мо ичкерки абалдарын көргөзүп коеюн. 25-30 кетет экен скоростчи. 25 деди. 25 дедиңизби? Скорость канчага чейин кетет айдаганда? 20. Көчөгөйдөн арага бери айдайт да баары, ошого сурап коеюн дегеним. Чыгып тагын бир байкап көргөзүп коеюнбу сиздерге. Бир 2-3 күндө үйрөнүп кетсе болот дейт негизичи бул аппаратты алсаңыздарчы комбайнды. Агабыз менен сүйлөшүп тарттык да. Эфир кылып тарттым туугандар. Удобствону караңыздар, зор экен. Ролу нормально экен, Ролу жеңил, мультируль. Механика деди, эмне деди мына? Мына алый класс. Короче, ушул
Ушундай экен да. Муну мингендер билсе керек. Ушундай туугандар баардык кызычуулар бар экен. Камерадан управлять этет кездер буну эми проводдорун карап коюш керек экен, бир. Атак жакшы экен. Караңыздар, ушундай комбайндар бар экен. Ишти кылыңыздар, акчаны табыңыздар, мына ушундай комбайндарды алыңыздар. Караңыздар, зор экен. Ол жабы көрүнүп турат экен да. Туугандар номерлерин коюп койдум агабыздын. Комбайн кара сууда болот, а? Азыр ушул полияларды оруп турат, кең сайын айылын оруп турат. Мындан кийин ошо Курбан-Карага же болбосо Кышкаштакка кетиши мүмкүн. Доставка жолу барбы жокпу? Нарым-парым, башка жактаргачы, Ысык көлдөн көрсө мисалычы. Эгерде сүйлөшүп калсак, кылып беребиз доставка. Келишип калсаңыздар, жакшы. Номеринизди коюп койдум. Ишиңизге ийгилик. Анан бул агабыз сол Кытайдан заказ берет деп айттык го. Темир тезек, көзгө көрүнгөн полный ушундай аппаратураларды заказ берсеңиздер болот экен. Ишиңизге ийгилик. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.